көчөнү көздөп чыгып кеттиңер. Мага машакат болуп атат, убакыт тар болуп атат деп туруп, намаздын алдындагы жана артындагы сүннөттөрдү кылдырып койдуңар. Ушул менин ишиме ушунчалык тоскоол болуп атат да, азыр ушул ишимди бүтүрүп алсам жакшы болот эле деп, фарз намаздарды аркага сүрүп каза кылдыңар. Намаздар да калып кетти. Анан кийин башым ооруп атат, жүрөгүм кысылып атат, ишим жүрүшпөй атат деп азапка кирдим. Үйүңө барсаң, аялың менен күнүгө уруш. Айткан сөзүңдү балаң менен кызың укпайт. Күнүгө таап келип аткан рызкыңдын берекеси жок. Себеби Алла Таала ибадатты таштагандыгың үчүн сенин рызкыңдан берекени Аллах көтөрүп койгон.